Бишкекте заманбап билим берүү борбору ачылды. Иш-чарага Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Устаз Акимжан Ажы Эргешев, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Абдулла Криш, Бишкек мамлекеттик университетинин ага окутуучусу Төрбек Мамырбаев жана Элистан балалык борборунун мүдүрү Нуриет Мамасалиев, мекеме жетекчилери, борбордун жалпы курамы жана студенттер катышты. Бул окуу борбору 2018-жылы жергиликтүү калктын жана студенттердин тил сабаттуулугун, дараметин жогорулатуу максатында ачылган. Окуу борбордо Олжо Ташполотов, Абдул Таир Калбаев баш болгон дасыккан белгилүү мыкты адистер сабак берип келишет. Иш-чаранын ачылыш сөзүндө борбордун билим берүү тармагындагы орду, жетишкендиктери жана келечеги тууралуу маалыматтар берилди. Жаштардын мындай кадамына сүйүнүп тургандыгын айткан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимжан Ажы Эргешев тил үйрөнүү кылымыбыздын актуалдуу маселеси экенин баса белгилеп, жаштардын жигердүү аракеттерин сыймыктануу менен айтып, борбордун жалпы жамааты менен негиздөөчүлөрүнө бейпилдик жана ийгиликтер болушун каалады.